Саламатсыздарбы бүгүнкү сабактын катышуучулары жана окуучулар. Бүгүнкү сабакты баштаардан мурун баарыңарга жаркын маанай жана ийгилик кааламакчымын. Анда эмесе сабактын темасына көңүлүбүздү бурсак. Бүгүнкү сабактын темасы айлана чөйрөдөгү объекттер. Сабактын максаты объект түшүнүгүн билишет, объекттин касиетин жана параметрлерин талдап, сыпаттай алышат. Ар бир объекттин өзүнүн аталышы болгондуктан, ал башка объекттерден айырмаланып турат. Мисалы, көпөлөк, глобус, акку, планета Сатурн, компьютер, жылкы, алма. Демек, объект бул курчап турган реалдуулуктун предмет, процесс, кубулуш адам тарабынан бир бүтүн катары кабыл алына турган каалагандай бөлүгү. Объект деп адамдын көңүлү бурулгандын бардыгын атоо кабыл алынган. Ал эми объект сизге тааныш эмес болсо, мисалы гибискус. Бул эмне? Анда объектти башка объекттен айырмалоо үчүн кошумча мүнөздөмө керек болот. Ал объекттин формасы, өңү, пайдалануу чөйрөсү, колдонулушу, объект жөнүндө маалымат так жана кеңири берилген сайын аны таануу, билүү оңоюраак болот. Объекттин касиети, объекттердин белгилери. Адамдар пикир алмашууда объекттердин аттарын сөздөр менен белгилешет. Аталыштан тышкары объект тууралуу билдирүүлөрдө адам анын белгилерин, касиеттерин, аракеттерин, жүрүш-турушун, абалын, башкача айтканда параметрин толугураак сыпаттап бере алат. Объекттин касиеттери төмөнкү суроолорго жооп берет. Бир объект экинчисинен эмнеси менен айырмаланышы мүмкүн? Аракет аткарылганда эмнеси өзгөрүшү мүмкүн? Ар бир касиет кандайдыр бир чоңдук жана ал ээ боло турган мааниси менен аныкталат. Чоңдуктардын мисалы түз, материал, форма, узундук. Маанилердин мисалы түз кызыл, материал темир, форма тик бурчтуу, узундук 5 метр. Жана башка көптөгөн мисалдарды келтирсек болот. Мисалы жылкы жаныбары бири-биринен түсү менен айырмаланышы мүмкүн. Шаарлар калкынын саны, дарыялар узундугу, документти редакциялаганда анын көлөмү азайышы мүмкүн. Сууну ысытканда анын температурасы жогорулайт. Ал эми бул таблицада алардын касиеттери, ошондой эле объекттердин касиеттерине туура келген чоңдуктар жана чоңдуктардын маанилери келтирилген. Объект мүнөздөлөт. Биринчи, өзгөрбөгөн параметр менен. Мисалы, адамдын туулган жылы, комнаталардын узундугу, туурасы жана башка. Убакыттын өтүшү менен өзгөргөн параметр. Бою, салмагы, чачынын өңү, жашы, машинанын ылдамдыгы, гүлдүн өсүшү. Ошол учуру менен. Мисалы, адамдын уктаган учуру, кубанган учуру, жылмайган учуру, кыялданган учуру, эмоционалдык абалы. Мисалы, объект адам, кара чачтуу. Убакыттын өтүшү менен өзгөргөн параметр. Коон 3 килограммдык, бул өзгөрбөгөн параметр. Акыл, адамдын аты, кубанып жатат, учурдагы параметр. Автомобиль, Японияныкы, өзгөрбөгөн параметр. Асан, жашы 12-де, убакыттын өтүшү менен өзгөргөн параметр. Телевизор, диагоналы 20 дюйм, өзгөрбөгөн параметр. Чака, алюминий, телефон Redmi Note 8, булар өзгөрбөгөн параметрлер. Конкреттүү мааниси, аракеттери, жүрүш-турушу, сыпатталышы менен берилген объекттин касиетин параметр деп аташат. Ар бир касиет кандайдыр бир чоңдук жана ал ээ боло турган мааниси, башкача айтканда параметрлери менен аныкталат. Параметр бул грек тилинен алганда өлчөм, ченем дегенди билдирет. Параметрлер бул чоңдук жана мааниси. Дагы бир мисал келтирели. Объект, сервис, касиети фарфор идиш, чоңдук материал, мааниси фарфор. Объект үй, касиети 3 этаждуу, чоңдук канча этаж, мааниси 3 этаж. Бул жерде дагы бир мисал келтирели. Бул жерде объект, касиети, чоңдук, чоңдуктун мааниси параметрлер. Адам, көк көздүү, көзүнүн түсү көгүлтүр. Адам, касиети узун бойлуу, чоңдук бою, чоңдуктун мааниси 175 сантиметр. Объект үй, кыш менен салынган, материалы кыш. Үй 5 терезелүү, терезесинин саны 5. Үй жашыл чатырлуу, чатырдын түсү жашыл. Файл эски, түзүлгөн датасы 23 март 2010. Файл чоң көлөмдөгү, өлчөмү 36 мегабайт. Файл текстик, тиби
TXT тексттик документ. Эми предметтерди салыштыралы. Бул жерде эки предмет, эки объект, бирөө тыйын, бирөө топчу. Экөөнүн окшош жактары экөө тең тегерек, экөөнүн айырмасы материалдары ар башка. Тыйын атайын металлдан, ал эми топчу пластмассадан жасалган. Топ экөө тең оюн ойноочу каражат, бирөө чоң, бирөө кичинекей. Дептер, бирөө көгүш дептер түсү, бирөөнүкү жашыл дептер. Эми гибискус объектисине кайрылып, анын параметрлерин аныктап көрөлү. Гибискус бул үйгө өстүрүлүүчү гүл. Бийиктиги 3-төн 6 метрге чейин жетет. Кооз, сүйрү жашыл жалбырагы бар. Гүлү кызыл, 1 суткадан ашык гүлдөбөйт. Чай жасоо үчүн колдонулат. Аны Кытай розасы деп дагы аташат. Келгиле балдар, эми сабакты жыйынтыктайлы. Сабакты жыйынтыктоо үчүн артка кайрылалы. Төмөндөгү суроолорго жооп берип, туура жообун белгилейли. Бул курчап турган реалдуулуктун предмет, процесс, кубулуш адам тарабынан бир бүтүн катары кабыл алына турган каалагандай бөлүгү. Объект, параметр, чоңдук, белги. Бул жерден туура белгисин белгилеп көрөлү. Жооп туура. Экинчи суроо. Объекттин касиети кандай суроолорго жооп берет? Биринчи вариант. Бир объект экинчисинен эмнеси менен айырмаланышы мүмкүн? Аракет аткарылганда эмнеси өзгөрүшү мүмкүн? Экинчи вариант бул эмне? Үчүнчү, экөөнүн окшош жактары кайсылар? Төртүнчү вариант, экөөнүн айырмасы эмнеде? Бул жерде туура варианты биринчи. Жооп туура экен. Үчүнчү, объекттердин аттарын атагыла. А. Бакчада өскөндөрдү. Булар жер жемиштер, мисалы алма, алмурут, өрүк, помидор жана башка жер жемиштердин баардыгы объект болуп эсептелет. Б. Бишкекте жашагандарды. Булар адамдар, жаныбарлар. В. Тракторду башкаруучу объект адам. Г. Мектепте болгондорду. Мектеп өзү объект, мектептин ичиндеги класстар, класстын ичиндеги эмеректер, класста окуган окуучулар, сабак берген мугалимдер баардыгы объект болуп саналат. Төртүнчү суроо. Төмөндө келтирилген ар бир объекттин касиеттери үчүн чоңдугун жана маанисин көрсөткүлө. Объект адам, касиети кара чачтуу, түсү кара. Объект дарбыз 7 килограммдык, чоңдугу өлчөм 7 мааниси. Объект чыны, касиети фарфордон жасалган, чоңдук материалы, мааниси фарфор. Объект автомобиль, Японияныкы касиети, чоңдук чыккан жери, мааниси Япония. Объект катуу диск, касиети чоң, чоңдугу көлөмү, мааниси чоң. Объект монитор, касиети диагонал 17 дюйм, чоңдугу өлчөмү, мааниси 17 дюйм. Анда эмесе балдар, өзүңөрдүн билимиңерди баалап көргүлө. Биздин сабагыбыз максатына жеткен болот. Объект эмне экенин билсеңер, объекттин касиеттерин, параметрлерин билсеңер, объектти сыпаттап талдай алсаңар. Үйгө тапшырма. Теманы интернет булактарынан издеп окугула. Өтүлгөн тема боюнча кроссворд түзүп, бири-бириңер менен бөлүшкүлө. Экинчи тапшырма. Бул жердеги объекттер эмнеден жасалган? Объекттерге мисал келтиргиле, касиеттерин сыпаттагыла. Анда эмесе көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабакта жолуккучакты саламатта калгыла.